Саламатсыңарбы балдар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. 52-нчи сабак, 52-й урок. Бишкек шаары, город Бишкек. Биринчи көнүгүү. Прочитайте. Бишкек борбор шаар. Бишкек столица. Бишкек кандай? Кооз. Бишкек какой? Красивый. Бишкек кандай? Жашыл. Бишкек зеленый. Бишкек кандай? Көрктүү. Бишкек какой? Прекрасный. Бишкек кандай? Сүйүктүү шаар. Бишкек любимый город. Бишкек маданий, илимий борбор. Бишкек культурный, научный центр. Экинчи көнүгүү. Сүрөттү карап сөздөрдү эстегиле. Сүйлөм түзгүлө жана сүйлөшкүлө. По картинке составьте рассказ о нашем любимом городе Бишкеке. Үчүнчү көнүгүү. Тексти окуугула, суроолорго жооп бергиле. Прочитайте текст. Бишкек деген ким болгон? Текст называется «Кто такой был Бишкек?» И жаңы сөздөр жазгыла сөздүккө. Новые слова запишите в словарь и выучите. Илгери, давным-давно. Эр жүрөк, храбрый, урматтап, уважали, душмандардан от врагов, коргогон, защищал. Тексти окуйбуз, читаем текст. Бишкек деген ким болгон? Кто такой был Бишкек? Илгери, Бишкек деген баатыр жашаптыр. Давным-давно жил богатырь Бишкек. Ал күчтүү, эр жүрөк, балбан баатыр болуптур. Он был сильным, храбрым богатырем. Эл аны урматтап, сыйлашкан экен. Народ его очень уважал. Ал душмандардан өз элин, жерин коргогон. Он защищал свой народ, свою землю от врагов. Ушул кишинин атынан биздин шаарыбыз Бишкек деп аталып калыптыр. И наш город носит имя этого богатыря. Суроолор, вопросы. Биринчи суроо. Илгери ким деген баатыр жашаптыр? Илгери, значит, какой богатырь жил давным-давно? Ал кандай киши экен? Он был каким человеком? Өз элин, жерин кимдерден коргогон? Он защищал свою землю, свой народ от кого? Кайсы жылы Бишкек деп аталган? В каком году присвоили имя Бишкек? Төртүнчү көнүгүү. Үлгү боюнча сүйлөшкүлө. Поговорите вдвоем. Нурдин, сен Бишкекте болдуң беле? Ты был в городе Бишкек? Наташа, ооба, болгом. Бишкек кооз, таза, жана жашыл шаар. Да, я была. Бишкек красивый, чистый и зеленый город. Нурдин, көп кабаттуу үйлөр барбы? Там есть многоэтажные дома? Наташа, ооба, көп кабаттуу үйлөр көп, жана дагы салынып жатат. Да, там много многоэтажных домов, и еще много домов строится. Нурдин, Алато аянты кайсы көчөдө жайгашкан? А на какой улице расположена площадь Алато? Наташа, ал Чуй проспектисинде жайгашкан. Он расположен на Чуйском проспекте. И вот так продолжайте разговаривать. Диалог про город Бишкек. Бешинчи көнүгүү. Самостоятельная работа. Сөздөргө лар мүчөсүн улап жазгыла, сүйлөм түзгүлө. Значит, надо в словах, значит, приписать множественное число ларлер, лорлер, дардер, дордер, тартер, тортер. Это вы знаете.
Шар, шарлар, дүкөн, дүкөндөр, мектеп, мектептер, музей, музейлер, дарыкана, дарыканалар, оорукана, ооруканалар, имарат, имараттар, почта, почталар, көчө, көчөлөр. Домашнее задание. Üçüncü көнүгү, третье упражнение. Новые слова запишите в словарь. И текст Бишкектен ким болгон перепишите, переведите на русский язык. Алтынчы көнүгү. Ырды көркөм окуп ырдайбыз. Откройте на странице 102. Шестое упражнение. Это слова из песни. Называется песня Бишкегим. Новое слово. Унутпа, не забывай. Болуп, став кем-либо. Эту песню, ребята, пожалуйста, выучите наизусть. Ала тоого кыргыз конгондо, айланып сен жылдыз борборго, ак жолтойлуу үйгө айландың, арга барбы сүйбөй койгонго. Бишкегим, бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен, бактылуу сеземин түшкө кирсең, бар болгун, бишкегим сен. Саламатта калгыла. Желаю удачи в изучении кыргызского языка.